Балыкчы шаарында 1984 жылкы мырзалар арасында муундар аралык мелдеш болуп өттү. Оюн облустагы 5 район, 2 шаардан жана Кочкор районунан келген командалар менен толукталып, Корч мүнөздө өттү. Ынтымакты бекемдеп, сергек жашоого үндөгөн бул сындуу мелдештер жаштардын спортко болгон кызыгуусун арттырат. Бүгүнкү оюндун максаты ушул ынтымакка чакыруу. Ынтымакка чакырып, азыр Кыргызстан боюнча аябай жакшы жөрөлгөлөр болуп жатат. Ошол жөрөлгөлөрдү улай биз дагы Балыкчы шаарында Ысык Көл областынын 1984 жылкы туулган классташтарыбызды ошо конокко чакырып, меймандостукка ушу өзүбүздүн ата салттан, ата бабалардан келаткан сый көрсөтүү максатында ушуларды улай жакшы бир оюндарды уюштуруп, бүгүн Кудай буйрса ушул сый көрсөтөлү деп турабыз. Спорт сүйүүчүлөрүнүн достугун бекемдөөгө өбөлгө түзгөн мелдеш футбол, волейбол, аркан тартыш, кол жыгыш жана гира көтөрүү оюндары менен толукталды. Жаштардын башын бириктирген бул сындуу мелдештер байма-бай өткөрүлүп, дени сак коомду түзүү аракети көрүлүп келет. Бүгүнкү оюнду ынтымак оюну уюштуруп аткан Балыкчы шаарынын 84 жылы туулган атуулдарына терең ыраазычылык. Атайын ынтымак оюну уюштуруп, биримдикте, бекемдикте деп бул биринчи максатыбыз да. Ушу 84-төн биринчи максаты бул ынтымак, ортодо ынтымак болсун деген оюбуз да. Экинчи максат бул спорт. Ушул спорт менен спорт менен кичинекей тамагыбыз менен биз баягы ынтымагыбызды бириктирип алалы деген ой максатта уюштуруп жатабыз. Бул спорт ден соолуктун булагы дейт, спорт жаштыкты денени чыңдайт десек да болот. Анан бүгүн ошо Балыкчы шаарынын 1984 жылкы мырзаларына аябай ыраазычылык билдиребиз. Жакшы деңгээлде эртең менен патриоттук сезимди ойготуп, Кыргыз Республикасынын гимнин ырдатып, желегин илишип, кандайдыр бир жакшы деңгээлде патриоттук сезимдерибизди ойготту. Сол бул жигиттерге чоң рахмат. Ар дайым ынтымактары эч качан үзүлбөсүн, ынтымактары жакшы болсун. Мындан дагы жети дуан, мындан дагы жакшы ынтымактарды уюштурсун ошо жети дуандын ичинен балыкчынын балдары. Ошол ийгилик бүгүнкү спортчуларга ийгиликтерди каалайбыз, күчтүүсү жеңсин. Облустук деңгээлде өткөрүлгөн ынтымак кубогу ийгиликтүү жыйынтыкталып, күчтүүлөр аныкталды. Жеңүүчүлөргө жана мыкты оюнчуларга ардак грамота, медаль, байгелүү белектер жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Миргүл Жеңишева, Слабек Саманчиев, Мадина Бакирова, Балыкчы шаары.